Оңго бурулайын деп жатасыз. Siz эмне кылышыңыз керек деген суроо болду. Азыр бул жерди карасаңыздар, мына сиздер кесилишке келип калдыңыздар. Оң тарапта трамвайда кесилишке келип калды. Азыр сиздер оңго бурулушуңар керек экен да. Ушул учурда сиз эмне кыласыз деп бизден сурап атат. Аны билиш үчүн биз эмне кылабыз? Регулировщиктин белгисин карайбыз. Регулировщиктин белгиси сиздер үчүн каалаган багытка деген белги. Сиздерге каалаган жакка жүргөнгө уруксат берип атат. Ал эми трамвайгачы? Трамвайга кайсы жакка жүр деп атат? Сол тарапка. Себеп дегенде трамвайлар жеңден кирип жеңден чыгат деген сөз бар. Ошо колдун багыты боюнча жүрөт да. Ошондо трамвайга солго жүр деп азыр көрсөтмө берип атат регулировщик. Трамвай солго жүрө алабы? Жүрө албайт. Себеп дегенде сол жакка рельс жок, жол жок да. Ошондуктан трамвай күтүп турат. Ал качан жүрөт? Регулировщик оң тарапты карап, трамвай жакты. Анан түзгө жүргөнгө уруксат берген, белги бергенге чейин күтүп турат. Ошондо трамвай жүрө албагандан кийин силер эмне кыласыңар? Силер кесилиштен биринчи болуп жүрсөңөр боло берет. Ошондо кайсы жооп тура болду? Экинчи, кесилиштен биринчи өтүшүңүз керек деген жооп тура болду. Ушул жоопту белгилейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, менин катталуучуларым, эгер право алууда экзаменден өтө албай жатсаңыздар, анда менде онлайн платный курс бар. Ошол курска катышып экзаменден өтсөңүздөр болот. Эгер катышам десеңиздер, мен азыр экранга контакт номер калтырам, ошого байланышка чыгыңыздар. Же болбосо шапка профилинин астында WhatsApp группанын ссылкасы бар. Ошого байланышка чыксаңыздар, мен ушул онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.